Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү видеодо биз Trustwallet'тин ичинде атайын браузер бар. Ошол браузердин жардамында майнинг аркылуу акча табууну көрсөтүп берем сиздерге азыр. Ал үчүн бизге биринчи Trustwallet кошелегу керек болот. Эгерде сиздерде бар болсо, основной кошелегиңиздарды иштетпеңиздер. Сиздер атайын жаңы кошелек иштеттиңиздер. Ал үчүн жаңы кошелек иштетиш үчүн настройки деген бөлүмгө киресиздер. Ушул жерден настройки деген бөлүмдө мына ал жерде кошельки деген бөлүм бар. Ушул кошелькинин ичине киресиздер. Андан кийин бул жерде плюс дегенди басып кошелек ачып алсаңыздар болот. Мен пустой кошелек ачтым дагы, мынакей кирдим. Бул жака $5 жана $1 смарт чейн толтурдум. Андан кийин биз бул майнингти туташтырышыбыз керек. Ал үчүн браузер дегендин ичине киребиз достор. Браузерге киргенден кийин биз мына поисковый системага мен жөнөткөн ссылканы айтып коесуздар. Коюп туруп, кайра ушул эле тексттин любой бир жерин бассаңыздар, клавиатура чыгат. Ушул клавиатура чыккан клавиатурадан галочканы басып, мындай бир жерин, любой бир жерин басасыздар да. Мына любой бир жерин басканда биздин өзүбүздүн клавиатурабыз чыгат. Ушул жерден карасаңыздар галочка турат клавиатуранын жанында. Мына өчүрө тургандын астында турат, эң астында. Ушуну басабыз. Мындай болуп кирет. Киргенден кийин биз подключиться кылабыз. Коннектим жасайбыз. Ошон үчүн жаңы кошелек ачыңыздар деп айтып атамын. Андан кийин биз бул жерге 0 жерге киребиз дагы Binance Smart Chain'ге алмаштырабыз. Бул жерде Binance Smart Chain дегенге алмаштырабыз. Мынакей алмаштырып алдык. Эми биз бул прием дегенди басабыз. Прием дегенди басабыз. Ошону басканда баягы бизде 0.12 цент долларлык неме болуш керек. БНБ болуш керек. Башкача айтканда 3.0 анан 41.25 БНБ болуш керек. Мен уже подключение кылып алдым. Анан кылгандан кийин снимать этип атам да видеону. Ошон үчүн мага кайрадан баскан үчүн ушундай чыгып атат. Сиздерде ушул Smart Chain болуш керек. Андан кийин азыркы жерге одобрение беребиз. Балансыбызда бар болгон үчүн аны снимать этип алат. Алгандан кийин биздин жанагы майнинг подключение болот. Майнинг подключение болот. Эми ички түзүлүшүн сүрөттөп бере турган болсом, азыркы учурда ушунча адамдар жанагындай долларды киргизип иштеп аткан учур экен. 98.119 адам бул жанагы майнингке салган экен да акчаларынчы. Ушунда канча миллион USDT болуп кетет. Мынанча эфириум экен да кыскасы. Общийчи. Анан бул жерде жанагы ошол аккаунттардын иштеп аткан канча табаткандары чыгып атса керек бул жака. Бул жерде жазылбаптыр да, чыгарып атат же киргизип атат дегенчи. Бул жерде болсо ошол кыска-нуска суроолор, кандай суроолоруңуздар болсо, ошол суроолорго мисалы DeFi деген эмне, ошол боюнча бул жерге жооп берилген. Буга кандай катталабыз, бул эми переводчик аркылуу которуп түшүнүшүбүз керек. Ал эми партнер дегенге ушул Huobi, CoinGecko, Binance Smart Chain, Coinbase, Token Rocket, DeFiBox деген биржалар партнер болуптур. Ошону киргизиптир. Ал эми счет деген жерден биздин жанагы балансыбызда азыр $5 бар да. Ошол $5 майнинг жүрүп атат азыр. Мына власть ушул баягы эмне деп коет эле, кеш деп коет го, айлануу канчага айланып атат, тез айланып атабы, кеч айланып атабы, ушуга жараша болот да. Мына кеш канчалык көп болсо ошончолук бат топтолот акча. Бул жерде сразу эле неме боло бербейт. Сразу прибыль ала албайбыз. Бул жерденчи эгер прибыль ала турган болсок, мына астына
чыгып калат. Эртең дагы видео кылып тартып көрсөтүп берем канча прибыль болгонун. Азыр менде эч кандай прибыль боло элек, 1 саатта боло элек катышканыма. Ошондуктан биздин прибыль бул жерден чыгат. Ошону мына жерге жазабыз дагы канча прибыль $1 болсо $1 деп туруп подтверждать эткенде биздин балансыбызга кошулат, жалпы баланска. Жана ошондой эле бул жерде команда менен иштесек да болот экен достор. Команда менен иштегенде өзүңүздөрдүн реферальный ссылкаңыздарды алсаңыздар 3% төлөйт экен командага. Ушул болгону ушул Smart Chain менен 0.12 цент долларлык Smart Chain менен подключение болобуз бул жерден. Андан кийин балансыбызга Web20 сетинде неме доллар салабыз да, Web20 сетинде. Мен $5 салдым. Буну уже 3-4 сааттан кийин прибыльдар чыга баштайт экен. Ошондо эле дароо чыгарып кете берсек болот экен. Бул жакта ошол мына браузердин ичине кирдик го, ушул жактан мына баланска чыгарып кете берсек болот экен да, мына баланстын үстүнө кошулат экен. Ал эми балансты чыгарып кете турган болсок башка жака, анда биздин мына браузерибиздеги майнинг иштебей калат. Себеби бул жерде канча остаток болсо счетто, ошодон анан мына майнинг айланып жүргүзүлөт экен да. Бирок риск бар, бул жерде дагы рискованный. Мен буга чейин мындай сайттарда иштегем. Жакшы чыгарып алып, анан кийин риск неме болуп кетти, жабылып кетти. Өз убагында чыгарып алганмын. Бунда деле өз убагында иштеп алса болот. Бирок риск бар экенин унутпаңыздар. Мен ар бир видеолордо риск бар болсо бар, жок болсо жок деп айтамын. Ошондуктан мен түшүндүрдүм, айттым, көрсөттүм эмне кылышты. Эми өзүңүздөр каалагандай иштей берсеңиздер болот. Ал эми бул 5 BSDны чыгарыш үчүн отправить дегенди басып туруп, USDT Web20 сетинде адресибизди алып келип, анан кийин бул жерден акчабызды чыгарып кетсек болот. Продолжить дегенди басып. Web20 сетинде болгон үчүн бул жерде бул долларыбызды чыгарыш үчүн бизге албетте Binance Smart Chain керек болот. Ошондуктан жанагы подключение болуп атканда бир аз көбүрөөк Smart Chain которуп алсаңыздар да жакшы. Мисалы 0.12 цент долларлык керек болсо подключение алганга, ал эми бул долларды чыгарыш үчүн бизге мисалы үчүн көрө турган болсок проба кылып 0.06 цент долларлык комиссия керек экен да. Ошондуктан эсептеп анан неме кылыңыздар. Бизде 0.4 цент долларлык эле комиссия бар. Ошондуктан 0.15 же 0.2 долларлык неме кылыңыздар. Smart Chain алсаңыздар болот. Жакшы жетет. $1 же $0.5 алсаңыздар деле жакшы эле жетип берет. Ошо достор, дагы суроолор болсо комментарийге жазыңыздар. Бул сайт рискованный сайт. Эртең дагы көрөбүз, видео кылып чыгарып берем сиздерге, канча вывод болду, канча иштеди. Андыктан бул видеого лайк басып подписаться болууну унутпаңыздар. Достор, акчабызды чыгарыш үчүн мына бизде прибыль чогуп калды. Ошол прибыльди бул жерге жазабыз. 0.0875 деп жазып туруп, мына жерде подтверждать дегенди басабыз. Мына успешно болуп кетти. Бул жерибиз 0 болуп калды. Эми кайра транспарентти карасак, азыр бизде $5.04 бар. Ошонун үстүн басып туруп, да обновление кылсак, биздин акча келип түшөт ушул жерге. Азыр бир аз күтө турайлы. Аз-маз күтө турабыз, ушул жерге түшөт. Мынакей достор, акчабыз келип түштү. Көбөйүп калды. Бул жерибиз $5 болчу. 5.0875 болуп калды. Мына жерибизде $5.13 болуп калды. Эми бул долларды биз кааласак чыгарып алсак болот. Кааласак ушул немеде иштей берсин. Бул сайтта. Бул жерде иштей берсе болот.